Assalamu алейкум, кадырман замандаштар. Сиздер менен биздин мейман аттуу көрсөтүүбүздө жолугушуп жатабыз. Биздин бүгүнкү мейманыбыз заманыбыздын залкар жазуучусу, кыргыз элинин эл атасы деген кадырындагы аксакалы Чыңгыз Төрөкулович Айтматов агайыбыз. Куш келипсиз Чыңгыз аба биздин студиябызга. Кантсе дагы башка элге кадырыңыз бийик болгону менен ушул кыргыз деген бир улуу журттун кулунусуз. Ошол элдин адамысыз. Ушул келгенде, ушул жергеңизге бутуңузду койгондо, ушул жердин абасын дем алганда, ушу кандай сезимде болосуз? Эми бу жолу келгенде абдан ошол башкача бир шартта сезип атам. Так, бизде де өзгөрүштөр болуп атат. Албетте ар кимдин өзүнүн тууган жери, тууган эли бар. Алыста жүрсө киши сагынат. Мен эми тез эле келгендей болуп атам. Бир жылда 3-4 жолу келем. Бир топ убакыт жумшап. Анысы да бар, эми бирок эми дагы бу жолу келгенде жанагы бир чоң жыйынга катыштык. Ал ушул чыгармачылык чөйрөдөгү интеллигенцияны бүт дегендей чакырып, жазуучулардан тартып тетиги архитекторлорго чейин бардыгын. Анан биздин ушул жетекчилерибиз, президентибиз Бакиев баш болуп, ушундай бир чоң иш жүргүзүштү. Анткени мынау кийинки убактарда, кийинки жылдары көбүнчө саясат жагына көбүрөөк обоп кеткен замандар болуп атат. Так, баягы көчөдөгү, аянттагы көпчүлүктүн жүрүш турушу, анан ошонун арасында негизги маданият түзө турган жагдайлар четте калгандай болуп калды. Балдардын окуусунан тартып, мектептеги азыр ушуну да ойлошубуз керек. Биздин мектептер дайыма айтып жүрчү элек, кыргыз мектептери болсун. Биз ушу кыргыз мектептерин түзөбүз деп. Азыр бар кыргыз мектептери, бирок замана өзгөрүп кетти. Окуунун технологиясы да башкача. Азыр ушу 1-класстан тартып компьютерге жакындатып атат. Ошолордой шарт болуп атабы өзгөчө айыл арасында мектептерде. Так, мен өзүм ушу сыртта дипломат кызматта жүрүп, бир 3-4 жолу чоң аракет менен ошол жактагы техниканы, компьютерлерди дагы бир ушул немелерди жөнөткөнбүз бияка. Кайсысы каяка барганын билбейм, бирок ошол жакта бир уюмдар бар, сыртка жанагыдай жардам кылып. Муну айтып атканым ушуну да ойлош керек. Так, вот. Анан кийин, значит, азыр мезгил татаалданып калды. Мына биз өзүбүз баягы дайым өксүп жүргөнбүз, кыргыз тилибизди кандай болот деги бу деп, так вот, келечеги деп. Мына азыр келечеги ачык, кыргыз тилине толук бардык жагына мүмкүнчүлүктөр бар. Так, бирок ошондо дагы жалаң эле өзүбүздүн тилди бөпөлөп калган тилдер эмне болот? Биз жашаган дүйнө азыр глобалдык масштабтагы дүйнө, так вот. Ошондуктан өзүбүздүн эне тилди, кыргыз тилди абдан ушул орчундуу системага салып, бала чака, эл журт ушул өзүбүздүн мынау басма сөз, анан кийин мына ушул телевизор деген азыр турмуштун эртеден кечке чейинки көрсөткүчү, так. Ошол тил бар, макул, мен ошону колдойм. Бирок ошого жараша
Азыркы мына глобализация заманында биз орус тилин дагы унутпай, ушу мурун кандай билгич болсок, азыр да ошондой болушубуз керек. Ошо бүт аракетти көрсөтүшүбүз керек. Эки тилди эгиз тил катарында көрүшүбүз керек, так? Вот. Анан буга кошуп дагы албетте, пожалуйста, англис тилин үйрөнөсүзбү, немис, испан, француз тилиби. Сиз кыргыз адабиятындагы жалгыз феномен өзүнчө бөлүнүп көрүнүп турасыз. Ал эми башка жазуучу атпайдын баардыгы чындыгында ачыгын эле айтканда, ала куштун атынан айтканда итке минип калды. Акыркы 20 жылда аны өзүңүз уктуңуз. Тиги чогулушта дагы. Анан эми биздин өкмөтүбүз, ушул аткаруу бийлигибиз ушул акыркы мезгилдерде деги эле ошондой ишти жасалбай калып калганын да уктуңуз да. Ошо кеп бар өкмөт ага чамасы жетпей өз ара баягы чабышып, кармашып атып, мына эми бир аз тыныш керек, көңүл буруш керек. Ошол жанагы адабият токтоп калган немеге бир кандайдыр бир аракет кылыш керек да, жардам бериш керек. Мисалы бир мыкты жазылган китеп болсо, ошону эгерде мына ошону колдосо билгичтер, аны басып чыгарып, так, хотя бы башталышын. Анан кийин ал өзүн өзү актап кетиш керек. Мына чыгармачыл адам, бул өзүнчө бир инсан. Жөндөмү бар, таланты бар киши чыгарма жарата алат. Бирок чыгарманын баары эле керектүү чыгарма эмес да. Мисалы, чыгармачыл илимпоз атом бомбасын жараткандай иш да. Бул көркөм чыгарманын дагы элди тетир жака ура турганын жасаучулар толтура. Турмуштун жаман жакшысы качан ылганып, качан баарыбыз эле жакшылык жакка көчүп, жаманды качан алып кетти эле. Ошо сыяктуу бул кетпес нерсе. Жазыла берсин. Ар кандай, ар түрлүү, ар кандай баягы умтулган немелер. Бирөөлөр кызыкчылык үчүн, бирөөлөр атак үчүн, бирөөлөр бирөөгө бир эмет. Бирок ошонун арасынан акыры жүрүп 100 чыгарма болобу, 1000 чыгарма болобу, акыры жүрүп бирөө чыгат. А эгерде баарын токтотуп коюп, ой, бул жарайт, бул жарабайт, бул андай, бул мындай деп койсоң, процесс токтоп калат. Анда анысы да чыкпай калышы. Бул татаал нерсе. Ага сын көз караш менен керек. Аны сын изилдөөчүлөр айтыш керек. Мына тармак, мына багыт адабиятта болобу, кинодо, театрда болобу. Бул ушу болуп атат, бирок бул тескери жакка үндөп атат бизди. Так. Ошондуктан буга биз ушул баасын айтабыз. Бул тескери жакка. Так. Башкалар ойлосун. Бияка дагы кошумча болбой башка бир жолун издесин дейт. Анан кийин эле бардыгын эле электен өткөрүш мүмкүн эмес. Так. Мурун советтик заманда, социалисттик доордо ошондой аракеттер болгон. Ошого жеткен. Мына партиялык же болбосо мына класс өзүнүн немесине, жагдайына туура келген, ал кетет. Биягынан бир аз күнөөлүү болсо эле ал керек жок деген, так. Бир жагынан тартипке салган, бир жагынан мүмкүнчүлүктү кемиткен. Бул чыгармачылык процесси татаал нерсе. Кыргыз жамаатынын ичинде жанагы намаз окуп, мусулман динине ыктап аткандар геометриялык прогрессия менен көбөйүп баратат. Бул бир тарабы. Анан ар кандай жанагы видео продукциянын таасири менен, ар кандай жанагы бузулган нерселердин таасири менен бузулган эл дагы геометриялык прогрессия менен көбөйүп баратат. Бул келечекте ушул жанагы каршылашкан эки тарапка негиз болуп баратат да, база болуп баратат. Анан биздин чыгармачыл интеллигенция дейбизби, жөн эле интеллигенция дейбизби, же саясий интеллигенция дейбизби, ошолордун артынан эл ээрчисе мүнтпейт эле да. Азыр алардын эч кимисинин артынан ээрчибей эле ушул эки тарап менен баратат. Менимче калыстык жол бар, так.
Din деген өзімен өзі болуш керек. Мен өзім түшүнүгүмдө диндин аймагы чектелүү болуш керек, так? Эгерде дин өзүн өзү сыйласа, ар кандай саясатка кийлигишип, анан кийин күндөлүк турмушка кийлигишип, эметсе ал уже дин эмес, ал уже саясат болуп калат. Эми динге сыйынгандар сыйына берсин. Эгерде ошолордун аң сезимине бир нерсе келтирген дин болуп, ошолорду ээрчитип, ошолордун рухун көтөрмөлөп турса, эмне үчүн болсун? Мына христиан дини деле, буддизм, ислам баары эле өзүнчө алганда. Анан булар өз ара жашай албай жатпайбы? Ар бир дин өзүнүн бир чогуу катарында көрөт. Чындыктын баары ошолордо. Калгандары көзгө илгиси келбейт. Мына ошондуктан мына динчилер ошону бир кандайдыр бир ошолорго айтыш керек да, жоопкерчиликти алат. Анан кийин барып анан терроризм пайда болот. Жана башка. Буга көмөктөш болуп аткан мына жумушсуздук. Жаштар жумушсуз, билимди чала алган, чала билим, алар ошондой кете берет. Же нар жагына, же бер жагына. Так. Ошондуктан бул көбүнчө телевидениянын милдети. Түшүндүрүп бардыгын, так. Эмне кандай экенин. Ал адагы ошол көбүнчө мына араб дүнүйөсү бар эмеспи? Булар байда. Нефть, газ дегенди Кудай ошолордун берген. Таманын астына толтуруп салган. Ошону алып эле анан кийин ошону дүнүйөлүк немеден кыймылдан, соодадан чоң бир биз түшүнүксүз зор капиталдар жыйнап алып анан ошону биягына да ошо атайын ошентип неметет экен. Ошону ойлошубуз керек. Дайым калыстык пикирди телевидение айтып туруш керек күндөн күнгө. Эми чыңгыза ушунча сөз болуп калгандан кийин эми дагы бир кошумча суроо. Ушу жанагы намаз окуп ислам тарапка ыктап кетип аткан көп жаштар деп атабыз, ошо 10-9 жаштар. Ошолор эми баягы арабтын акчасынын же болбосо арабтык таасир менен деле ошол динге барып аткан жери жок. Бул жерде ушул жанагы жан дүйнөсүнө жакшылык издеп барып атат көбүчү. Анан эми мына өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Ушу сизден билимдүү адамыбыз жок десе, мындай өтө орой айтканда, анан ушу жаратуучу барбы, жокпу, же мунун бардыгы адамзаттын аң сезимине тиешеси бар. Ушул эгерде диндин койгон көрсөткөн максаттары, баалары, так, ценности. Ошол ишенген, берилген киши бола берсин. Кудай жок, Кудай бар деп талаштыргандан көрө ишенсе, ал бардыгы ишенүүгө келген нерсе. өз эрки Да, өз эрки. Ишенеби? Мына ушундай десе, эмне үчүн? Ал бул диндер кокустан келип чыккан жок да. Адамзаттын ушул аң сезимин өзүнө бир кандайдыр бир ориентир издеп. Дин деген навигатор. Мына ушул жакта жакшылык бардыгын билген, бардыгын көргөн, мына дүйнөнү жараткан Алла Таала бар, Кудай бар, периштелер бар и так далее. Ишенесиңби? Только бирөөгө зыян келтирбеш үчүн. Вот. Анан жанагы өзүң айтып кеткен ушу тескери бузулуп баягы уятсыздыкка кеткендерди эми аны билбейм, аны айтыш керек. Чыңгызова, ушул сиздин 2-3 чыгармаңыз менен кошулуп бул жаңы китеп болуп чыккан экен. Бул дагы бир чоң жакшылык. Бул жетсе десе элибизге, окурмандарга жетсе дегенде 2 көзүбүз 4.
Бирок азыркы заманда мунун баасына караганда, кыргыздын чөнтөгүнө караганда, анан чындыгында муну жеткириш өтө эле татаал маселе болуп турат да. Анан бирок кыргызга кыргыз. Бирок бул орусча пайда болгондон кийин башка тилдерге которулду. Эми ушунун европалык чөйрөдө, башка дүйнөлүк жогорку жана өнүккөн мамлекеттердеги чөйрөдө мунун абалы кандай азыр ушу китептин? Бул абалы азырынча мыктыго деп ойлойм. Анткени мына мен 25-inde Стамбулдан ары Брюсселге кетишим керек. Ушунун немисчесин басып чыгарган ошол издатель тим эле ушул жанды койбой жатат да. Тез келишиң керек, китеп мына чыгып атат. Ушунун алдында биз ушу телевиденияга чыгып ушу китеп жөнүндө сөз сүйлөшүбүз керек Цюрихтен. Анан кийин ушу презентация жасайбыз дейт. 16 шаарда, Германиянын 16 шаарында презентация болот. Берлинден тартып тиги Лейпцигке чейин. Анан фильм жасайбыз деп россиялыктар чыгып атат. Телефильм, кстати. 4 сериялуу телефильм жасайбыз дейт. Өздөрүнүн эле демилгеси менен ошентип атышабы же? Өздөрү сунуш кылат. Биз окуп чыктык. Бизге давайте биз алардын немеси аңдыганы жакшы сюжет болуп, ошонун аркасында бир нерсени жасап жиберсекпи деп ойлойт да.